Тартып атабы Адилет? Мен аяқтан білем. Сен тамақ жегенден башқа не білесің? Ұқтағанды білем. Уктаганды мен деле билем. Ошону ташташ керек эле, өмүрүн баарын уктап сар электе. Эми тартып отук шийти. Баштайлы. Дүйнөлүк кино каармандар кыргызча сүйлөсө кандай болмок? Мисалы, ошол эле баарына белгилүү гений миллиардер. Силер шаурма жеп көрдүңөр беле? Алыс эмес жерде шаурма деп жазап сатышат экен. Эмне экенин билбейм, бирок өлө жегим келип атат. Биз чет элдик тасмаларды жана анимацияны кыргыз тилинде эмес, көбүнчө башка тилдерде көрүп келгенбиз. Эмне үчүн? Мен мисал үчүн кээ бир тасмаларды кыргыз тилинде көргөнгө кызыгам. Адилет, сен кайсы кинону көргүң келет эле кыргызча? 1+1 деген комедия бар го. Жаңа сүрөт сатып аткан жери жагат мага. Сиз эмне ушуну 30 000 еврого аласызбы? Коюңуз чей. Эмнеге? Койбой эле. Сүрөтчүнүн мурду канап кеттир. Ошого 30 000 сурап атабы? Башка тилдеги юморду жана күлкүнү кыргыз тилинде да көркөм кылып жеткирсе болот. Мисалы, ошол эле Кунг-фу панда анимациялык тасмасы кыргыз тилинде балким ушундай угулмак. Угуй устаз, мени чакыртыптырсыз. Бир нерсе болдубу? Эски доско жолугуш үчүн сөзсүз бир нерсе болуш керекпи? Демек, эч нерсе болгон жок. Эми эч нерсе болгон жок деп айткан жокмун. Кыргыз тилин жайылтуу үчүн мекендештерибизде кыргыз тилине болгон сүйүүнү пайда кылуу үчүн чет элдик тасмаларды кыргызчага которуп, аларды кинотеатрлардан, телеканалдардан көрсөтсөк балким жакшы болмок. Албетте, эгер ал тасмалар биздин ислам динибизге, туура улуттук баалуулуктарыбызга каршы келбесе. Туура айтамбы, Адилет? Адилет? Ооба, укканым да жок мен. Адамдарда кыргыз тилине болгон кызыгуу пайда болуу үчүн бир гана чет элдик тасмаларды кыргызчага которуу эмес, биздин режиссерлор улуттук тилде көптөгөн мыкты тасмаларды тартышы керек. Бизге окшогон блогерлер кыргызча сапаттуу жана кызыктуу контент жаратышы керек. Бизге окшогон блогерлерди коймой, Адилет, биз кимбиз, негизи блогербизби? Сени билбейм. Мен атына кайын жигитмин. Билесиң эмне дешти? Кофе ичесиңби, чайпай? Жок, ичтим. Кофе же чайпай ич керек болсо сен билесиң да кимге айтышты. Саматты койсоң эле мен даярмын го. Биз деген конок сыйлаганды билебиз. Сага караганда. Кыргыз тилинен сырткары биздин улуттук баалуулуктарыбыз бул биздин каада салт, жалпы маданиятыбыз. Мисалы, буга чейин айтып кеткендей, мейманга болгон сый-урмат, улууга, кичүүгө болгон жакшы мамиле биздин элде илгертеден адат болуп келген. Эмне эле болуп атасың, эй? Кичине сүйлөбөйсүң, мен месинден улууракмын го. Биздин бул тасмабыздын максаты сиздерди кыргыз тилинде сүйлөөгө, кыргыз тилин жайылтууга жана жакшы улуттук баалуулуктарга көңүл бурууга чакыруу. Кыргыз тилинде көркөм жана туура сүйлөөгөнгө аракет кылыңыз жана бизге окшоп аракет кылып жаткандарга колдоо көрсөтүңүз. Бул видеого лайк басып кетүүнү суранабыз жана мен артымда отурган Адилет үчүн атайын кыргыздын бир макал лакаптарынан жазып кетесиз. Балким ошолорду окуп кичине тартиптүүрөөк болуп калар.